сугат суу менен камсыз кылган Төрткүл суу сактагычы 7 январь күнү ушундай калың муз болуп тоңуп калган. Баткен районунун көпчүлүк айылдарын сугат суу менен камсыз кылган Төрткүл суу сактагычынын 3/2 бөлүгү, мындай айтканда, бетин муз болуп тоңуп калган. Ал эми 1 бөлүгү, 3/1 бөлүгү ушу суу бойдон турат. Калган бөлүктөрү баарысы султактап, муз болуп бети тоңуп калган. Мындай курулуш көптөн бери боло элегине байланыштуу. Сиздерге биз чыгармачылыкта атайын келип көрсөтүү берүү максатында келип отурабыз. Адистердин айтуусу боюнча азыркы учурда Төрткүл суу сактагычында 90 миллион кубтун тегерегинде суу бар деп айтышат. Бул суу сактагычтын ичинде сазан, платва, маринка жана башка балыктар жашайт. Анан канаттуулардан өрдөк, лейлек кушу, акчардак теңиз кушу жетиштер. Аларга дагы бир аз кыйынчыраак болсо керек. Негизинен мындай курулуш көптөн бери болот экен. Бир жагынан карасаң керемет суу болуп көрүнөт. Ал эми бир жагынан карасаң бир аз биздин ушул Төрткүл суу сактагычынан жан баккан канаттууларга бир аз кыйынчылык туудурса керек деп ойлойм.